Салам достор, бүгүн сиздерге интернет иштебей жатса эмне кылуу керек экендигин айтып беребиз. Мобилдик интернетиңиз иштебей жатса эми эмне кылам деп дүрбөлөңгө түшпөй, бул көрсөтмөлөрдү колдонуп көрүңүз. Только экстренные вызовы же emergency call деп чыгып калса, гаджетиңиз оператордун сигналын кармай албай жатат. Бул учурда кайра телефонуңузду өчүрүп күйгүзүп, турган жериңизди алмаштырыңыз. Мисалы, сыртка чыгыңыз. Сигнал бар, бирок дагы эле интернет жок болсо, настройки телефона дегенге кириңиз. Еще же беспроводные сети, мобильная сеть, мобильная передача данныхты күйгүзүңүз. Смартфонуңуздун балансын текшериңиз. Трафик пакетиңизди текшерип көрүңүз, балким түгөнүп калгандыр. Смартфонуңузга 2 сим-карта салынган болсо, сигнал бар, бирок интернет иштебей жатса, сим-карталардын ордун алмаштырыңыз. Бул ыкмалардын баары жардам бербесе, сим-картаңызды алып чыгып, башка смартфон же планшетке салып көрүңүз. Эч эле болбосо, операторуңуздун жакынкы кеңсесине кайрылыңыз. Эгер башка смартфондон сим-картаңыздын мобилдик интернети иштесе, өзүңүздүн смартфонуңуздун настройки функциясына кирип, точка доступа орнотуңуз. Эгер сиз Билайн абоненти болсоңуз, бул аракеттерди жасап көрүңүз. Жылдызча 404 торчо 1 торчо же жылдызча 404 торчо командасын терип автонастройка алыңыз. Биринчи SMS-ти өчүрүп койсоңуз болот, экинчи SMS-ти сактап коюш керек. Андан кийин телефонду өчүрүп жандырасыз. Эгерде автонастройка жардам бербесе, анда интернетти кол менен тууралап көрүңүз.